Мен мынау дем токтотуу көнүгүүсү туурасында азын улак сөз кылып, ошону мен сиздерге көргөзүп, үйрөтүп берейин. Туугандар, тамагы жок. Мисалы мен өзүм деле 10 күнгө чейин суу менен жашаган убактарым болгондо, 10 күн, анан 3 күндүгү жөн эле кылам да. Анан адамдар тамагы жок, суу менен 1 айга чейин 40 күн жашагандар бар, 60 күн жашагандар бар, анан көпкө чейин жашай берсе боло берет. Тамаксызчы, анткени баягы адамдын ичиндеги топтолгон майлар кетет акырындап. Ошолор энергия болуп кетет. Булар энергия да, просто май катарында ошондой жийип коюп койгон да, ушул природа. Анан акырындан ошону менен расход кылып жашай берсе боло берет. Анан эгер сууну да токтотуп, анан тамакты токтото турган болчу болсоңуздар, 1 жума жашаса болот да, суусуз 1 жума жашаса болот. Ал эми абасыз дем албай туруп канча жашай аласыз? Өзүңөр айтыңыздарчы. Өтө көп жашаган адам 2 минута, 2 минутадан ашык жашай албайт. Тренировкасы жок адамдарчы. Анан баягы океандардын жээгинде, аралдарда жашаган тренировка болуп, анан суунун астына кирип, жанагындай каухар бир нерселерди издеп, таап ошол менен жан сактагандар 10-12 минутага чейин чыдайт экен да. Булар эми өмүр бою кичинекей бала кезинен тренирование. А биз болсо 2 минутта чыдайбыз да. Анан эмне важный экенин көрүңүздөрчү. Эмне биринчи важный? Жан чыгып кетет 2 минутадан кийинчи. Демек, дем алуу деген орган, дем алуу системасы өтө адамдын номер биринчиси деп айтсак, жаңылышпайбыз да. Деп тартканыбызда өпкөгө кирди. Өпкөгө кирип, өпкөнүн бронхторунан жүрүп отуруп, эң учунда альвеол деп коет, жанагындай ошол воздухту ала турган баштыкчалар болот да. Ошого чейин барганда а жерге кан келип атат. Артерия, малый круг менен артериядан кан келип атат. Анан ошол альвеолдор канга кислородду чыгарат. Чыгаргандан кийин канга өтөт, кислород өттү канга. Эми мен бирөө эле айтып берейин, миллиондогон болот да бул жердечи. Миллиондогон процесстер жүрөт. Бир эле дем алганыңыздачы. Канча миллион эмелер бар, альвеолдор бар. Ошолордун баары сразу иштейт дагы, баарын тең канга алып чыгат. Кислородду эмне алып кетет? Гемоглобин деп коебуз, билесиздерби? Гемоглобин деген жанагы каныбыз аз экен, гемоглобин жетпейт экен, мындай экен, андай экен деген, ошол гемоглобин кандын ичине кирери менен гемоглобин шак кислородду кармайт дагы. Бул эми молекулалар жөнүндө сөз болуп атат. Шак кармайт дагы, анан кийин эмени көздөй, клетканы көздөй алып жүрүп отурат да. Анан клеткадан чоң тамырлардан өтүп, майда тамырлардан өтүп, анан капиллярлардан өтүп, барып туруп анан клетканын тегерегинде клеткалар аралык мындай пространство болот да. Ошого чейин алып барат да. Анан ошого чейин баргандан кийин анан клетка киргизип кетет. Эгерде ошол жерде, ошол клетканын астына алып барганда, эгерде көмүр кычкыл газы аз боло турган болчу болсо, клетка оозун ачып, оңойлук менен ичине кислородду киргизе албай калат. Ошол жерде көмүр кычкыл газы ошол клеткага кире турган жанагы клеткалар аралык жанагы пространствонун жанында, ошол жерде көп болуш керек да. Ошол мезгилде гана анан кислород ичкериге кирет дагы. Анан митохондрия деп коюп, тияктан азык ташуучу транспорттук белоктор, глюкозаларды алып келет. Анан инсулин эшикти ачып туруп киргизет. Ошол эле мезгилде кислородду клетка киргизет. Анан экөө митохондрияга ичине киргенден кийин анан сжигание болот да, биздин тил менен айтканда. Реакция жүрөт дагы, анан энергияны бөлүп чыгат. Бизге кислород эмнеге керек? Ошол митохондрияга барып, анан биздин тамак аш мынау бөлүнгөн глюкозаны ошол жерден күйгүзгөнгө керек. Ошол жерде барып күйбөйт эми. Мындай образный айтып атам да, ошол жерде реакция жүрөт дагы, анан АТФ деп коет. Ошол бөлүнүп чыгат. Бул энергия. Энергия бул биздин кыймылдатып аткан ошол энергия. Мени сүйлөтүп аткан ошол энергия. Мээмди иштетип аткан ошол энергия. Көргөзүп аткан ошол энергия. Бардыгын кылып аткан ошол энергия туугандар. Ошол энергияны кислород менен биздин каныбыз аркылуу чуркап барган
алып барган жанагы белоктор алып барган глюкозалар ушулардан энергия бөлүнүп чыгат. Анан ашыкчасындагы эми булар сиздерге керектүү эле эмес, бирок мен кичине түшүнүк берип коеюн деп атам да туугандар. Бул эми анан бул ашыкчасы каяка жыйылат, анан эмне болот? Бул өтө мындай сложный процесс да. Кудай таалам ушундай кылып кичинекей нерсени, ушу бир кичинекей клетканын ичинде миңдеген реакциялар жүрөт туугандар. Миңдеген нерселер бар. Ошо митохондрияны эле өзү бир клетканын ичинде канча экенин уксаңыздар таң каласыздар да. Анан ошол жерде көмүр кычкыл газы көп болбосо кислородду киргизбейт. Эмне үчүн биз вроде чуркап баратканыбызда акактап кетип баратабыз, бирок аба жетпей атат. Себеби биз кислород, көмүр кычкыл газын өпкө аркылуу баарын чыгарып берип атабыз. Кандын составында ошол жанагы клеткалар аралык жанагы жерде көмүр кычкыл газы аябай аз калып, калбай калып атат. А эмени киргизе албай атат. Кислородду клеткага киргизе албай калып атат да. Ошон үчүн клетка голодание болуп атат дагы. Анан биз жанагынтип акактап атабыз. Кислород жетпей кыйналып атабыз да. Эми менин айтайын дегеним туугандар. Демди алып туруп, анан задержка кылганыбызда, чыгарбай кайра кармап турганыбызда, кандын составында кайра келип туруп өпкөдөн чыгып кетиш керек эле. Чыкпай калды да, канда жүрөт айланып. Көмүр кычкыл газы. Анан көмүр кычкыл газы ошол эле мезгилде жанагы клеткалар аралык жанагы пространствода дагы ошол жерде көбөйө баштайт да. Канча клеткадан канчасы чыкса баардыгын тең биз эме аркылуу, кан аркылуу өпкөгө жиберип, өпкөдөн чыгарып жиберишибиз керек эмес. Бир канча бөлүгүн өзүбүздө кармап калышыбыз керек. Ошондо анан кислороддор анан эмеге кире баштайт. Ар бир клеткага кире баштайт да, анан кислороддор жетиштүү болот. Анан клеткаларыбыз иштей баштайт, митохондрияларыбыз көбөйөт, энергиябыз көбөйөт. Сөзсүз түрдө ушул дем токтотуу көнүгүүсүн жасашыбыз керек. Мен эми ошону көргөзүп берейин туугандар. Кантип жасайт? Кантип биз мээге, өзгөчө мээ көп кислородду талап кыла турган орган болуп эсептелинет да. Ошол эле мезгилде энергияны дагы чыгарылган 20% энергиябыз мээ колдонот. Мээ болбосо өзү 1,5 килограммга жетпеген кичинекей нерсе. А биздин салмагыбыз канча? 100 килограммдын тегерегинде. 20%-ин ошол колдонот да. Ошон үчүн мээбиз жакшы иштесин десек, денебиздеги клеткалардын баардыгы тең жакшы иштеп, боодуруй болуп, жакшынакай болуп жүрөлү десек, кислородду денебиздин ар бир клеткасына жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Муну жөн эле привычка кылып алыш керек туугандар. Эгерде ушуну эми Кудай таалам берген рефлексти эч нерсе кылып оңдош өтө кыйын нерсе экен. Эгер ошону привычка кылып ушул дем токтотуу көнүгүүсүндөй болуп, дем ала турган болчу болсоңуздар, 100 жаш бул чек эмес. Анткени биз көбүнчө ушул оору сыркоонун баардыгы тең ушул демди жетишпегендигинен болот да. Мына онкология почти жарымынан көбү ушул эле кислороддун жетишпегенден келип чыга турган нерсе болчу. Акырындан жанагы клеткаларга эме жетпейт, аба кислород жетпейт, клеткалар жакшы иштебейт. Анан эмне болот? Анан кийин клеткалар уже жанагындай мутацияга болуп кете баштайт дагы. Анан эми мунун баардыгын тең сиздерге кереги жок. Мен баардыгын эгер научный кылып түшүндүрүп бер десеңиздер, мен түшүндүрүп берет элем. Бирок сиздерге керектүү нерсени мен айттым. Ошон үчүн дем токтотуу көнүгүүсүн сөзсүз жазайын. Эми мен сиздерге көргөзүп берейин. Дем токтотуу көнүгүүсү бул йогтордун көнүгүүсү эмес. Бутуңарды уйкаштыргыла, кайчылаштыргыла, мындай кылгыла, анан тиги белиңерди түздөгүлө, мындай кылгыла, андай кылгыла деген правиласы жок. Онунчу кааласаңыз жатып кылыңыз. Жатып кылсаңыз бир 10 чактыдан жасашыңыз мүмкүн, андан кийин уктап кетесиз. 90% адам кайра уктап кетет ошол боюнчачы. Отуруп кылыңыз. Чогулушта турасызбы, иштесиз, отуруп алып акырындан жазай бериңиз, эч кимге сездирбей. Угуп отурасыз, чогулушка катышып атасыз, эми жөн эле отургандан көрө жазай бериңиз. Мисалы да. Үйдө телевизор көрүп отурасыз. Телевизорду вниманияны ошол жака кылып коюңуз дагы, биякты уже үйрөтүп коюңуз, өзү акырындан жазай берет. Жөн эле жерде отурасыз, бир зеригип бир жерде отурасыз,
кыла бериңиз. Эч кандай бир мындай зыяны тие турган нерсе эмес туугандар. Буга мындай кыласыздар. Түз отуруңуздар, мындай колуңуздардан келсе мындай жөлөңүчү болсун да, анан эми баягы жаңы баштаганда балким башыңар айланып кетиши мүмкүн. Анткени постоянно кислородный голоданияда жүргөн организмге дароо кислород көбүрөөк кире турган болчу болсо, башыңар айланып кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн биринчи күндөрү мындай жөлөңүчү бар жерге отурасыздар дагы. Анан дем алышты. Адамдар дем алганда кандай дем алат билесиздер? Өзүңүздөр деле мындай, ушу мен айтып аткандан кийин деле текшерип көрсөңөр кантип дем алат экенсиңер. Кыска короткий кылып туруп, анан кийин өпкө деген могуга чейин келет, мына могуга чейин келет да, мисалы. Ондан могуга чейин эки өпкө турат мына жердечи. Өпкөнүн өйдөкү эле бөлүгү абага толот дагы, ылдыйкы бөлүгү толбойт. Жанагы өпкөдөн онкология болуп калгандардыкы кыймылсыз, постоянно аякка аба деле кирбейт. Анан сигарет чеккен, бронхтордун баары забитый, аякка жанагындай кислород эмелер жетпейт да. Анан ошон үчүн ошол жерден жанагы онкология чыгып калышы мүмкүн да. Биз деле мындай дем алып атканыбызда кыска эле деп дем алабыз да. Ушул эле биздин дем алганыбызча. Өзгөчө бул упражненияда адегенде өпкөнүн ылдый жагын толтуруп, анан өйдө жагын толтурасыңар да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн дем алып баштаганда ичиңерди чоңойтосуңар. Адегенде ичиңерди чоңойтсоңор, анан ылдый жакка толгондон кийин өзүнөн өзү жана суудай болуп эле воздух өйдөгөсдөй көтөрүлөт да. Эгер ичиңерди чоңойтпой турган болсоңор, толук абага толтура албай каласыңар. Мына мен кайра бир көргөзөйүн. Ич көтөрүлөт мына. Акырында. Бул эми упражнение эмес, просто буну тренировать этип, абаны бир эле өпкөнүн өйдө жак бөлүгүнө эмес, ылдый жак бөлүгүнө толтурганга дагы аракет жасап, ушуну тренировка кылышыңыздар керек. Аба өпкөгө толук толсо, анан баардык альвеолдор иштейт дагы, анан кислородду канга көбүрөөк кетирет, көп кетет. Эми упражнение. 2 секундтанын ичинде, 2 секунд десе 1-2 эмес, 1-2. 2 секундтанын ичинде өпкөнү абага толтурабыз. Толтурдукпу? 2 секундтанын ичинде. Ошол абаны 3 секундага чейин кармап турабыз. 1, 2 ичиңерден, 3 деп санап анан кийин чыгарып баштайбыз. Акырында. Чыгарганда 10 секундка чейин, 7 секундтан 10 секундка чейин шашылбай. Мына мени карап туруңуздар, мен ушу үйрөткөнгө аракет жасайын. Мындай кылып туруп. Аба бүттү. До конца бүтүрдүңөрбү? Кайра 3 секунд ошол абаны кайра тартпай кармап тургула. 1, 2, 3. Кайра кармап турасыңар. 3 дегенче. 3 деп айткандан кийин уже 4-чү секундада анан кайра абаны 2 секундтан ичинде кайра абаны өйдөгөсдөй кайра өпкөңөргө тартасыңар. Бул бир цикл болуп атат да мына. Мен азыр кайра кайталап берем. Сиздер үнүнөн, добушунан уксаңыздар мынакей. 2 секундтан ичинде тартабыз. Өпкөнү толук толтурганга аракет жасайбыз. 2 секундтан кийин тартып бүткөндөн кийин дароо токтотобуз дагы. Анан 3 секунд 1, 2, 3 деп 3 секундтаны санайбыз дагы. Анан акырындан чыгара баштайбыз да. 7ден 10 секундка чейин шашылбай чыгарасыңар. Колуңардан келсе шашпай чыксын да. Анткени ошол воздух чыгып аткан периоддо биздин каныбызда эме көбөйөт. Көмүр кычкыл газы көбөйөт дагы, анан клеткаларды көздөй кетет дагы, анан клеткалар кислороддорду анан эмеге киргизе баштайт да. Мындайча айтканда. Ошон үчүн шашпай акырындык менен 7 секундтан 10 секундка чейин, эми ар ким ар кандай чыгарышы мүмкүн. Шашылбай чыгаргыла дагы. Чыгып бүттү, абаны до конца чыгарып бүттүңөр. 3 секунд кайра кармап тургула. 1, 2, 3. Дем тартпайсыңар. Түшүнүктүү болду? Мына мындай.
Туугандар, мен сиздерди көрсүн, жана добушунан үйрөнсүн деп мен атайын үнүмдү чыгарып, анан воздухту чыгарып атканын дагы сиздерге угулсун деп катуураак чыгарып сездирип атам да. Өзү мындай тынч отурганыңарда билгизбей эле, мисалычы. Көрдүңүздөрбү? Угузбай эле, мисалы мен жана чогулушта отуруп деле, жөн эле бала чакаң менен отуруп деле жаза берсең болот дегендин себеби ушуда. Угулбайт деле, анча делечи, ушуга үйрөнүп алсаңар. Анан кээ бир адамдар бар эми. Мен эми муну көп адамдарга үйрөтөм да. Анан кээ бир адамдар бар, мынау эмеден воздухту такыр кармап чыгара албай атам дегендер бар да. Шуну дагы үйрөнүш керек экен деп койдум да. Бирок мен башынан эле ушу биринчи күндөн баштап эле ушундай кылып чыгарам да. Шашпайчы, көмөкөйдү манау тамактан кысасыңар да. Анан кысып туруп акырынан чыгарасыңар. Акырынан чыгарасыңар да. Үйрөнсөңөр болот эми, муну бир күн, 2 күндүн ичинде үйрөнсөңөр болот. Дароо мына азыр 10 жолу ушинтип жасап көрсөңүз, анан эгерде мындай бир ощущение болбосо, анан мага айткыла да. Настроениеңер көтөрүлөт. Жашоо кызык болот. Шуна бир башкача сезимдер келе баштайт да, муну мененчи. Даже ар дайым жасай берсеңиздер, такыр бир ушунчалык бир сонун сезимдер келет, бир бала кезиңердин бир миг өтүп кетет. Мен даже жакшы көрөм ошондой. Жасап аткан мезгилдерде, кээде жасап бүткөндөн кийин деле жөн эле жүргөн мезгилиңерде дагы бир жакшы нерсе келип кетет да. Анан бул эмнеге жардам берет, туугандар? Деги эле баардык давленияны дароо эле түшүрөт. Туугандар, дароо эле түшүрөт. Ушуну бир өтө давление болуп атсаңар, дароо жасап көрүңүзчү, бир 20 жолу токтото коюп туруп жасасаңыз, анан кайра ченеп көргүлөчү. Эгер түшпөсө, анан мага айтыңыздар да. Жүрөгүңүз ооруп, бир приступ болчудай болуп, азыр бир кетип калчудай болуп жаман акыбалда турасызбы, мисалы? Ушуну жазаңыз. Жүрөгүңүз дароо ошол жанакы ооруган оору жок болуп кетпесе, мага дагы айтыңыз, болбойт экен муну депчи. Канча адамдар жанагындай инсульт, прединсультовый состояние, инфарктовый состоянияларда болуп калат да. Эми кан тамырлар ичкерип кеткен, кыйналып жүрөт адамчы. Анан ошол мезгилде тиги тамыр жарыла турган болуп ушундай состоянияга келип калды. Ушуга үлгүрүп калсаңыздар, дароо жасап баштасаңыздарчы. 2-3 жасагандан кийин өзүңүзгө келе баштайсыз. Анан 15-20 жолу жасасаңыз, жанагы оору, жүрөктөгү оору, жана приступ боло тургандай, бир башка жактан да приступ боло тургандай нерселердин баардыгы тең өтүп кетет, туугандар, өтүп кетет. Бул эгерде ушуну успеть этсеңиз, эми баардыгы бир Кудайдан, бир жараткандан. Бирок ушуну жасап калсаңыз, тияка кетпей каласыз. Туугандар, эми ажал жетсе айла жокко. Бирок эбепке себеп, туугандар. Ошон үчүн дем токтотуу көнүгүүсү деп мен бекеринен айтпайм. Баардык ооруга. Туугандар, бул жөн жерден айтып аткан жокмун. Ошон үчүн колуңардан келсе, ар дайым ушул упражненияны жасай бериңиздер. Дагы бир жолу кайталарым, эгер ушуну постоянно рефлекс кылып, мисалы биздин рефлекс ушундай да, тартабыз демди кайра чыгарабыз, тартабыз демди кайра чыгарабыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул ушу биздин программированный нерсе. Бул жанагы подсознание өзү алып кете берет да. Уктап атып деле мен абаны тартайын деп ойлобойбуз да. Өзүнөн өзү эле аба тартыла берет, өзүнөн өзү эле чыга берет, уктай бересиң. Бул жанагындай рефлекс менен боло турган нерсе да. Ошол сыяктуу эле эгерде ушуну дем токтотуу көнүгүүсүн рефлекс кылып ала турган болчу болсоңуз, 100 жаш эмес, 200 жашка чыксаңыз керек. Анткени себеби бүт ордун баары кислород жоктон болот. Жаштык кайра кайтат артты көздөй. Туугандар, эми антип айтсам айтышыңыздар мүмкүн, эми ошондой болсо өзүңүз деле жашарып албайт белеңиз депчи. Мен өзүмдү детимде дагы бир жолу айтам, мен өзүмдү 40 жаштамын деп элестетем. 50 дагы эмес, 40 жаштагыдай алым бар, күчүм бар, бардык жагынан ошондойм деп элестетем. Анан мен андай рефлекс кылып, постоянно ошондой дем ала албайт экенмин. Мен деле ушул күнүнө убактым болуп калганда отура калып, же басып жүрүп деле жасай берем, мен машинада кетип барат деле жасай берем.
бирок убакытка жараша болот экен да. Жатарда сөзсүз жолу бир жарым саат жасап туруп анан уктайм, аябай тынч уктайм. Анан убактым жок. Сиздер менен туугандар, мен канча адамдарым бар, ушулардын баардыгына жооп беришим керек мен. Кээ бирөөлөр менен кошо переживать этем. Туугандар, чынын айтайын, кошо переживать этем, ушу кыйналып аткандарды көрөм, угам. Колумдан келсе ушундай жардам берсем деп аракет кылам. Анан башка дагы менин иштерим көп. Порошок боюнча иштеп атам туугандар, башка нерселер боюнча иштеп атам. Менде тыным жок да. Эгер ошону рефлекс кылып ала турган болчу болсом, менде 100 жаш бери жагы болсо керек эле. Кудай таалам берип калса. Азыр кааласаңыздар дагы бир 5 жолкуга жазап берейин, мынакей. Мени туурап жазаңыздар да. Үн угулуп атабы? Угулуп атса керек. Беш жол жаздым, туугандар. 5 жолкуга. Ушу менин жазып атканымдын үнүнө карап жасасаңыздар, менин үнүм чыкпай калган мезгилдерде ошол жанагы 1, 2, 3 деп мен ичимден санап атканымда токтотуп турам. Ошондой үйрөнүңүздөр.